Бишкектин Ала Тоо аянтында жаңы жылдык салтанаттан кийин 5 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Бул туурасында тазалык ишканасынан кабарлашты. Мекеменин кызматкерлери жаңы жыл түнү таңкы саат 5ке чейин Ала Тоо аянтындагы таштандыларды чогултушту. Жалпы 5 тоннадан ашык таштанды чыгарышты. Жалпы 60 жумушчу, 7 техника тартылган. Ал эми Бишкек боюнча тазалыкты камсыздоого 500 жумушчу, 42 атайын техника тартылды. Жаңы жыл салтанатынан кийин Ош шаарынын борбордук аянтынан 40 куб таштанды чыкты. Башкача айтканда 3 машина акыр-чекер тазаланды. Калдыктардын басымдуу бөлүгү желин баштык, үйлөмө шаардын жана тамак аштын калдыктары. Таштандыларды тазалоо иштери таңкы саат 5те башталып, 20 жумушчу, 3 техника тартылды. Кошумчалай кетсек, борбордук аянтка баат орнотулгандан кийин 30 пластикалык таштанды желектер коюлуп, алар күн сайын тазаланып турду. Ошондой эле жумушчулар түнкүсүн нөөмөт менен тазалоо жумуштарын аткарышты. 2023 жылдын алгачкы мүнөттөрүндө жарык дүйнөгө бөбөк Ош облусунда келди. Дагыраагы жаңы жылдын эсебинен биринчи болуп, Ыңыркай Ош шаарындагы перинаталдык борбордо төрөлдү. Кыргызстанда жыл жаңырган соңку бир суткада 298 ымырка төрөлдү. Алардын 165 эркек балдар болсо, 133 кыз бала. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти.